Саламатсыздарбы, бул эл эмне дейт. Кыргызстанда депутат Адахан Мадумаров камакка алынды. Дагы бир депутат Өмүрбек Бакиров мандатынан ажырады. Депутаттардын куугунтукка алынышы эл арасында көптөгөн талкууларды жаратууда. Эл өкүлдөрүнүн бүгүнкү күндөгү абалы укуктук жактан алганда кандай болууда? Бул боюнча юрист Таттыбүбү Эргишбаевага бир нече суроо узаттык. Саламатсызбы, Таттыбүбү? Жакында эле Адахан Мадумаров камакка алынды. Ага бир катар оор беренелер боюнча айып тагылууда. Атап айтканда, бийлик башында Курманбек Бакиев турганда чек арага байланышкан протокол боюнча сөз болууда. Бирок биз билебиз, кайсы гана президент болбосун, маанилүү чечимдер Ак үйдүн 7-кабатында кабыл алынып, андан соң депутаттарга жеткирилип турган. Сиздин оюңуз кандай бул боюнча? Саламатсыздарбы? Негизи Адахан Мадумаровго каралып аткан кылмыш иши боюнча биз билебиз, Жогорку Кеңеш 2023-жылдын июнунда 2-сессия бүтө электе уруксат берген. Атайа комиссиясы ал уруксат боюнча депутат Мадумаровду ошо өзүнүн берене бар ыйгарым укуктарын аша чабуу беренеси боюнча ал тергөөгө өзгөчө айыпталуучу статуста чакырылып, анга карата сурак жүргүзүлүүгө мүмкүнчүлүк болот деген уруксатты Жогорку Кеңеш берген. Бирок мына сентябрда мурда күнү Адахан Мадумаровду өзгөчө Следственный комитет, Ички иштер министрлигинин тергөө комитети кармап кетти. Ошол жерде болсо деген дагы бир берене менен айыптоо коюлуптур. Бул болсо деген мамлекеттик чыккынчылык деп. Билесиздер, буга чейин Жогорку Кеңештин атайа комиссиясы Мадумаровдун ошо тергөөгө уруксат берилип атканда, тергөөгө чакырылууга, ал жерде болсо деген өзгөчө кандай статус боюнча айтылган. 2009-жылдагы Коопсуздук кеңешинин секретари болуп жаткандагы өзгөчө кылган ыйгарым укуктарын аша чабып жана өзүнүн кызматы менен колдонуп, кызматынан аша чабуу иш-чараларды жасаган деп айыптоо коюлган. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө тергөө иштери уланыш керек болчу. Бирок сиз байкаганыңыздай, бүгүнкү күндө анга болсо деген жаңы берене ачылып, жана төрагалыкта турган кезинде дагы кандайдыр бир мыйзамсыз иш-чаралар жасалган деп бүгүнкү күндө айыптоо коюлуп атат. Өзүңүз билгениңиздей, мурда күнү депутат Мадумаров СИЗОго камакка алынды 2 айга. Мера пресечения, содержание под СИЗО болду. Эми болсо деген бүгүнкү күндө көптөгөн материалдары адвокатынын айтымы боюнча секреттүү түрдө экен. Адвокаты ошо маалыматтарды ачыкка чыгарбайм деген келишимге кол коюп бериптир. Ошонун негизинде көптөгөн маалыматтарды бүгүнкү күндө биз объективдүү алып көрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз жок болот. Эмне дегенде материалдар толугу менен секреттелген. Жалпысын негизинен айтып кеткенде, бул негизи күтүлгөн, бул жерде эч кандай күтүүсүз болуп жаткан маселелер жок. Депутат Мадумаров өзү ушундай жыйынтыктарга даяр болуп турган кези болчу. Ал көп ошо бүгүнкү күндө бийлик тарабынан жүргүзүлүп аткан иш-чараларды буга чейин дагы айтып келген. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү күндө болуп жаткан иш-чара бул күтүлгөн иш-чара жана мындан ары сот системасынын көз карандуулугун, эгемендүүлүгүн күчөтмөйүнчө көбүнчө бийлик, бул администрация, президенттин өкүлдөрү айткан буйрук, айткан концепция көп эле орнолуп келе берет. Мадумаров күнөөлүү деп табылган күндө деле бул ошол чечимди кабыл алууга катышкан бир жоон топ адамдардын бир эле мүчөсү деп саналат да. Анткени депутаттар, президенттик администрациясында иштеген аткаминерлер жана башкалар бар. Эгерде Мадумаровдун аракети чындап эле чыккынчылык деп баалана турган болсо, демек жогоруда мен атап айткандардын бардыгын жоопко тартуу керекпи? Бул кылмыш иши боюнча бир гана Адахан Мадумаров эмес, ошол учурдагы болгон 2008-ден баштап 2010го чейин атайа кызматта отурган мамлекеттик ишкерлер көбү күбөөчү катары, свидетель катары
тергөө иш чараларына чакырылып жана кээ бирлерине кылмыш иштери ачылышы мүмкүн. Айтып кетиш керек, ошол күндө болгон президент Курманбек Бакиев бүгүнкү күндө анга карата 30 жылдан көбүрөөккө эркиндиктен айрылсын деп кылмыш кодексине карата жоопкерчилик чыгарылган. Эми ошонго карабастан бүгүн 12-13 жыл өткөндөн кийин бүгүн ошо башка чиновниктерге карата дагы иш ачылып атат. Бирок бүгүнкү күндө бир гана Мадумаровго ачылды жана срок исковой давности деп коет. Бул кылмыш иштери көбүнчө мамлекеттик чыккынчылык жана башка болгон кылмыш кодексине таянганыбызда 7 жылдын ичинде ошо исковой давностьтун мөөнөтү бүтөт да. Андан кийин деле иштер каралышы мүмкүн, бирок каралган учурда көп учурларда мисалы мера пресечения под стражей дегени кичине туура эмес болуп калабы депчи. Бул жүргүзүлүп аткан тергөө иш чараларынын багыты бир гана ошо тергөө комитетине жана прокуратурага маанилүү, ошолорго белгилүү. Мисалы мен юрист катары толук материалдарга доступ жок болгондуктан буга чейин адвокатынан дагы сураштырдык. Бирок адвокат айтып атат, мен конфиденциалдуу түрдө документтерге кол коюп бергем, ошондуктан материалдар секреттүү түрдө гана адвокаттарга берилип, сыртка чыкпайт экен деп. Ошол менен айтарым, бүгүнкү күндө өзгөчө адилеттүү орнотуучу климат жүрүп жатат жана бул өлкөдө өзгөчө бир чоң өзгөрүштөр деп санасак болот деп ойлойм. Татуу Бүбү, анда дагы мындай суроо да, эгерде Мадумаров жазага тартыла турган болсо, аймактык бүтүндүккө байланышкан бардык маанилүү чечимдерге катышкандарды кармаганга, камаганга жол ачкан президент болуп калбайбы? Анткени ошол эле кемпир абад ишине аралашкандар мисалы. Биз сиздер менен билебиз, буга окшогон прецеденттер саясий өкүлдөрдү, саясатчыларды ушинтип жоопкерчиликке тартып, өзгөчө саясий процесстерден кесип коюунун бир эффективдүү механизми бул сот системасынын мүмкүнчүлүктөрү менен колдонуп, тергөө системасынын аларды болсо деген мамлекеттик чыккынчылык, мамлекетти мындай пландаштырылып, мамлекетке төңкөрүш жасайм деди, бийликти түшүрөм деди деген көптөгөн беренелер менен жоопкерчиликке тартып, ошол боюнча саясий процесстерден кесип коюу механизмдер бул. Бул механизмдер бир гана Кыргызстанда эмес, бардык ошо постсоветтик пространство өлкөлөрдө иштетилип келип аткан механизм. Бунун алгачкы себеби Кыргызстанда 11-ci жолу конституция өзгөрүлдү. Бирок эч бир конституцияда мисалы сот системасынын чыныгы эгемендүүлүгүн жана адилеттүүлүктү орнотуучу системасын өнүктүргөн эмес. Ар бир учурда бийлик көбүнчө ошо аткаруу бийлигин, андан сырткары ошо күч куралдар блогу кимдин башкармалыгында болот жана күч куралдар блогунун ичинен же УКМКбы же болбосо прокуратурабы көбүрөөк ыйгарым укуктарга ээ болот жана президенттин анга таасири күчтүү болот деген гана маселелер чечилип келген. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул прецедент боюнча бүгүнкү бийликтин көрүнүшүндө Мадумаров жоопкерчиликке тартылып атат. Бул өзгөчө мындай саясий прессинг, бирок бул буга чейин болуп келген нерсе. Мисалы Атамбаевдердин кезинде Бакиевдер, Жээнбековдердин кезинде Атамбаевдер, эми кийинки бийликте дагы башкалар. Ошентип бул өзгөчө бир мындай айлана турган круговорот, бумеранг болуп калган. Бирок бунун жаман жери ар бир бийлик кийинкисине эле жанчылай берет да, бунун ошо терс жагы ошондо. Ошондуктан дагы бул биздин өлкөлөрдө болуп келип аткан тенденция. Бул нерсеге жалпысынан караганда бүгүнкү күндө ошо саясий климатта болуп жаткан ошол жабыркаган саясатчы бул Мадумаров болсо, 10 жыл мурун башка болгон, 5 жылдан кийин жана башкасы болушу мүмкүн. Ошондуктан негизи өзү эч бир бийликке сот системасынын адилеттүүлүгү, сот системасынын эгемендүүлүгү жок иштөөгө болбойт экен. Адамдар бардыгы универсалдуу, эч бир адам уникалдуулугу жок, эч бир адамдын Кудайга сымал сыпаты жок. Ошондуктан сот системасы керек экен. Болбогон учурда мыйзамдык механизмдер менен колдонуп, саясий процесстерден саясатчылар ушинтип кесиле берет.
Мадумаров камакка алынган шартта анын айланасындагы ызы-чуунун фонунда Өмүрбек Бакировдун иши көз жазымда калгандай болуп атат. Бул ишке кандай укуктук баа берүүгө болот? Өмүрбек Бакировдун мандатынан ажыратылышы негизи укуктук жактан алганда туурабы, мыйзамга туура келеби же келбейби? Ушул боюнча токтоло кетсеңиз. Экс депутат Өмүрбек Бакировго карата соттун чечимдери менен мен жакшы таанышкам, ошондуктан мен объективдүү маалымат бере алам. Негизи айтыш керек, 2021 жылдын ноябрь-декабрында эки чечимдер кабыл алынган Борбор шайлоо комиссиясы тарабынан. Ошол чечимдерге карата биринчи чечимине карата БШК Өмүрбек Бакировду кандидат деп санаган, экинчи чечимине карата Өмүрбек Бакировду декабрда депутат деп чечим чыгарышкан. Бирок ошо депутат деп чечим чыгарардын алдында өзгөчө кээ бир адамдар ошо номер 4 Көк Жар административдик округ боюнча сотко кайрылышат жана ошол жерде айтышат, тергөө жана сот иретинде булар деген добуштарды сатып алды жана агитациялык кампания мыйзамсыз жүрүп жатат деп. Бирок Арагандык райондук округ боюнча андан сырткары Ош областтын чечими менен Өмүрбек Бакировдун ал маселелерге тиешеси жок деп сот чечим чыгарат. Ошонго карабастан, ошонун негизинде декабрдын 27-леринде Борбор шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировго депутат деген статус ыйгарылат дагы, ошонун негизинде ал өзүнүн депутаттык ишмердүүлүгүн улантат. 1,5 жыл өткөндөн кийин Рысалиев деп мурда кандидат болгон киши ошол болсо деген кайрылуу көрсөтөт кассациялык түрдө иретинде жана ошо кассациялык иретинде Рысалиевдин кайрылуусу кабыл алынат дагы сот тараптан жана мыйзамда мындай айтылуу бар да, административдик кодекси боюнча шайлоо процесстерине тиешелүү маселелер кайра башынан каралып чыкпайт, кассациялык иретинде каратылбайт деген чектөө бар. Ошонго карабастан сот инстанциялары айтат, жок, бул шайлоо иретинде каралган маселе эмес, бул шайлоо менен административдик маселелердин, жарандык маселелердин ортосунда. Ошондуктан биз буларга межизбирательный деген статус беребиз деп ошондой сот жаңы жагдай, жаңы прецедентти чыгарат дагы, ошонун негизинде иш уланат. Жана бул нерсе 2 ирет болот дагы, бир 8 ай 10 айдын ичинде сот процесси уланат. Ошол уланып аткандын ичинде экинчи жолу ошол БШКнын Өмүрбек Бакировго депутат деген статус берилген чечимин жокко чыгаруу боюнча соттон суранышат. Жогорку сот жай бою ошол БШКнын экинчи чечимин жокко чыгарды дагы, бирок Өмүрбек Бакиров менен Рысалиев бүгүнкү күндө экөө тең кандидат деп саналат. Ошол кандидат дегендин негизинде Рысалиевге депутат наамы ыйгарылды. Эмне дегенде номер 4 Көк Жар административдик округ боюнча ал экинчи иретте утуучу деп саналган болчу. Ошондуктан Рысалиев бүгүнкү күндө депутат болот. Бакиров депутаттык статусунан жокко чыгарылды. Ошонун негизинде номер 4 Көк Жар административдик округ боюнча башка шайлоо болбойт, кайра кайталануучу шайлоо болбойт. Мен юрист болуп, мага юрист катары бул өзгөчө мындай чоң прецедент, буга чейин мындай прецедент болгон эмес. Ошондуктан мен алдын ала республикалык масштабта парламент үчүн бир мандаттуу округдан депутаттар шайланганын эффективдүүлүгү жок, өзгөчө көптөгөн мыйзам бузуулар жана саясий таасирлер, өзгөчө кандайдыр бир мыйзамдык механизмдер колдонулушу мүмкүн, бул парламент үчүн эффективдүүлүгү төмөн деп айтып келген буга чейинчи. Мына бүгүн ошонго тастыкталуучу биринчи кейс алдын ала чыкты. Эми мындан ары дагы 34 мына бизде бир мандаттуу форматта келген депутаттар бар. Ошолорду көрөйлү кандай жолдо чечилет экен, бирок мен каалап кетет элем булар акырына чейин жакшы иштеп беришсе, эч ким алардын мандатына тийбесе деген маселе. Эми менин акыркы суроом, сиздин оюңузча Өмүрбек Бакиров дагы камакка алынышы мүмкүнбү? Эми урматтуу көрөрмандар, силер билесиздер, бүгүнкү күндө
бул өзгөчө саясий укуктук климат бар. Буга чейин биз могу конституция кабыл алынып атканда эле айтканбыз, ушундай учур келип атат деп. Мына бүгүн ошол учур иреттеп келди. Негизи өзү конституцияда оппозиция деген термин жок. Ошондуктан саясатта болобу, парламентте болобу ким өзүнүн оппозициялык позициясын билдирип, ошол боюнча көптөгөн иш-чараларды жасалса, ошол саясий процесстерден кесилет. Бүгүнкү күндө иштеп жаткан бийликтин өзгөчө позициясы бар жана өзгөчө позициясына таянганда бүгүнкү күндө бийлик оборонаны, күч куралдар, блокторду күчөйтүп, ошол тармакта стабилдүүлүктү камсыздоо үчүн иш-чараларды жүргүзүп жатат. Ошондуктан бир гана саясатта эмес, жарандык коомдо дагы бийликтин позициясына дал келбеген позициялар айтылып, ошол боюнча күчтүү өзгөчө медиа компания жүргүзүлсө, ошол адамдарга дагы карата көптөгөн кысым көрсөтүлүп атат. Биз аны көрүп келип атабыз. Ошондуктан мен эмнени айтат элем? Кыргызстанда болгон ички абал боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо бийлик стабилдүүлүктү орнотуп, күч куралдар блокторун орнотуп, өзгөчө ушундай режим түзүү боюнча аракеттер. Бир бийлик ошол өзүнүн бийлигин орноштуруп, көптөгөн конкуренттерди кесүү боюнча. Сырткы майданда караганыңыздарда Украинада согуштук эскалация болуп жатат. 1,5 жыл, 2 жыл болуп калды мына. Ошол маселенин негизинде региондо өтө чоң чыр, геосаясий оюнчулар бул Россия, Кытай, анан НАТО блогу баардыгы бири-биринин ортосунда келишим жок. БУ бул болсо деген ООН эл аралык трибунасында баардык өлкөлөр бири-бири менен бир вектор, бирдей көз караш, бирдей чечимдерге келе алышпай атат. Көптөгөн талаптар болуп атат. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасы өзүнө эң оңой болгон бул нейтралдуу же болбосо өзгөчө мындай көрсөтмөч нейтралдуу позицияны тандап туруп жана күч куралдар блогун күчөйтүп, стабилдүүлүктү орнотуучу позицияны тандап жатат. Убакыт өтүп, мага окшоп чыккан медиага түшүндүрмө берген адамдар дагы алардын кыймыл аракеттери экстремисттик деп саналышы мүмкүн. Кайсы учурдан баштап менин кыймыл аракетим экстремисттик деп саналса, ошол убакыттан баштап мен дагы өзүмдүн ишмердүүлүгүмү бүтүрүүгө туура болот. Эмне дегенде бул саясий контекстте бүгүнкү күндө ушундай чоң өзгөчө кырдаал бар.